Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексине кечкисинде чыгууга уруксат берилди. Ал үчүн кичи туристтик жолдорго атайын күндүн энергия алуучу жарыктандыруулар орнотулган. Ага катар келген зыяратчылардын жана туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу максатында заманбап видео камералар да коюлган. Жасалган иштердин бардыгы толугу менен демөөрчүлөр тарабынан каржыланып, келген конокторду кечки саат 22:00 чейин кабыл алууга даяр. Бүгүн биз Сулайман Тоону 25-июнда старт беребиз. Саат кечки 10га чейин иштөө режимин улантабыз. Biz буга чейин эмне үчүн көп убакыт ача албай келдик. Анткени биз жалпы келген туристтердин коопсуздугун эске алдык. Анткени Сулайман Тоосуга ушул күнгө чейин бир дагы кичи туристтик жолдорго жарыктандыруу коюлган эмес. Биз бүгүнкү күндө жалпы кичи туристтик жолдорго жарыктандырууну толук орнотуп бүттүк. Бүгүнкү күндө видео камераларыбыз иштейт. Коопсуздукка атайын батыш күзөт кызматы менен биргеликте келишимдерибиз бар. Сотрудниктер 24 саат бою көзөмөлгө алат. Бүгүн биз эч кандай коопсуздук жок. Бүгүн биз туристтерге эшигибизди ача алабыз кечкисин. Бүгүнкү күндө келген эс алуучуларга жакшы шарт түзүп берүү максатында бир катар эрежелер да кабыл алынган. Анда өрт коопсуздугун сактап, кооптуу деп белгиленген аймакка чыгууга тыюу салынат. Ошондой эле сырттан келген туристтер ит же мышык сыяктуу жаныбарларды өзү менен чогуу алып кирүүгө уруксат берилбейт. Мындан сырткары желим баштыктарды же желим бөтөлкөлөрдү алып чыгууга да болбойт. Урматтуу ушул Сулайман Тоого келген жалпы көрөрмандар, эс алуучулар, зыяратчылар, Сулайман Тоого келгенде биздин койгон талаптарды толук аткарып, режимдерге баш ийишиңиздер керек. Анткени биз кооптуулукту жараткан аймактарга ошол эле тоонун түп жерлеринде эскертүү тактачаларын орнотконбуз. Ал жерде жүрүүгө мүмкүн эмес, өрт коопсуздугун сактагыла деген сыяктуу эрежелер бар. Ошондой эле туристтер, сырттан келген туристтер иттерин жана мышыктарды алып киргенге да мүмкүн эмес. Желим бөтөлкөлөрдү алып киргенге мүмкүн эмес. Чипс, ар кандай баштыкчаларды алып киргенге мүмкүн эмес. Булардын бардыгына биз тыюу салганбыз. Сулайман Тоонун кечки саат 22:00 чейин иштеп баштаганына шаар тургундары жана келген коноктор да өзгөчө кубанышууда. Алар күн салкындаган мезгилде сейилдөө үчүн жакшы шарт түзүлгөнүн билдиришти. Кенен убакыт жакшы да. Туристтер кеч келген болот, эрте келген болот, күн ысыктыгына байланыштуу салкында чыккан болот. Анан эми албетте 9-10га чейинкиси аябай жакшы да. Biz жақсы қуандық, аябай 9-10ға чейин эс алып, ичин заряд кылып, көрүп, таанышып дегенде жарыкчылыкты дагы ошол жака барып турат экенбиз. Аларга дагы чоң рахмат. Оюбуз, биздин оюбуз жакшы. Анткени биз жетишпей калабызбы, эрте жабылып калат деп келатканбыз да. Көрбөй калабызбы музейлерди менен. 10га чейин узарганы биз үчүн эң жакшы болду да. Салкын убакта алыстан келатсак, көрүп кетүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү да 10га чейин. Бүгүнкү күндө аталган тарыхый жайдын эки тарабынан тең кирүү акылуу болуп калган. Анда чоң кишилер үчүн 70 сом болсо, жаш балдарга 30 сом деп белгиленген. Сулайман Тоого кирүү мурдагы эле график тарих боюнча эч кандай өзгөртүлгөн жок. Чоң адамдар үчүн 70 сом, кичи балдар үчүн 50 сом дагы ошол боюнча сакталып калды. Белгилей кетсек, Сулайман Тоо Кыргызстандын Ош шаарындагы ыйыктоо болуп эсептелинет. 2009-жылдын июнь айында дүйнөлүк мурастарына кирген биринчи мамлекеттик эстелик болуп калган. Узундугу 3 километр, туурасы 1,5-2 километр. Деңиз деңгээлинен 1176 метр бийиктикте жайгашкан. Толбой Бурканбеков, Марыпжан Шакиров, Ош ТВ.